Саламатсыздарбы? Биз бүгүн изилдөө усулдары деген сабактан интервью же болбосо маектешүү ыкмасын методун үйрөнөбүз. Ошол жөнүндө сөз кылабыз. Антропологиялык изилдөөдө маектешүү бир нече өзгөчөлүктөргө ээ. Негизги өзгөчөлүгү бул маектешүүнүн биринчи өз аныктамасын айтсак, маектешүү бул сиз изилдеп жаткан топтун өкүлдөрү менен ошо изилденип жаткан тема боюнча маек куруу же баарлашуу деп айтсак болот да. Негизи маектешүү ыкма катары же усул катары башка коомдук илимдерде да колдонулат, бирок антропологиялык изилдөөдө анын негизги өзгөчөлүгү болуп, анын формалдуу эместиги эсептелинет. Башкача айтканда бир өтө кескин структуралык өзгөчөлүктөргө ээ эмес. Негизи маектешүү же интервью бир нече түрдө болот. Биз башка илимдерде колдонулгандай структуралык эмес, маектешүү дегендерди жана семиструктуралык деп атайбыз. Бул структуралык интервью деген структуралык интервьюда биз алдын ала кандай суроолор берилерин так аныктап алабыз жана ошол берилген ар бир суроого так жооп алганга аракет кылабыз. Ошол суроолор бүт бардык маалымат берүүчүлөргө колдонулат да. Бул структуралык маектешүү болот. Ал жерде жада калса суроо берүүнүн иретинен бери так аныкталат да. Биринчи суроо эмне болот, андан кийин эмнени сурайсың, эмне деген суроо менен бүтөсүң, ушулардын бүт баары так аныкталат. Бул структуралык маектешүү. Негизинен антропологияда мындай структуралык маектешүү көп деле колдонулбайт. Албетте колдонулган учурлар болот, бирок бул анчалык көп колдонулбайт. Биз мурдагы сабактарда айтып кеткендей, антропологиялык изилдөөдө изилдөөчүнүн өзү ошол топтун күнүмдүк жашоосуна катышып, ал жерде өтө көп убакыт өткөрүүсү абдан маанилүү экендигин белгилегенбиз. Ошондуктан ал жерде структуралык эмес маектешүү же болбосо формалдуу эмес маектешүү чоң мааниге ээ. Формалдуу эмес маектешүү деп биз мындай табигый маектешүүгө жакын формадагы маектешүүнү айтабыз да. Бул жерде алдын ала эч кандай бир так суроолор белгиленип, анын бир ирети кайсыдан кийин эмнени сурайбыз деген сыяктуу ирет так сакталбайт. Формалдуу эмес маектешүү табигый маектешүүгө күнүмдүк кишилер бири-бири менен жасаган маектешүүгө абдан жакын болуп эсептелет. Ушул бул антропологиялык маектешүүнүн негизги өзгөчөлүгү. Эми маектешүүдө биз эмне деген маалыматтарды алабыз? Биз албетте кишилердин тажрыйбасы жөнүндө, алардын кайсы бир суроолорго карата өздөрүнүн пикирлери жөнүндө, ошол топтогу баалуулуктары жөнүндө, алардын сезимдери жөнүндө, алардын билими жөнүндө, максаттары же алардын жашоосундагы бүгүнкү же өткөнкү же келечек жөнүндө маалыматтарды жыйнай алабыз да. Бул маалыматтардын бүт баары ошо маектешүү аркылуу келет. Эми маектешүүдө негизинен даярдык өтө чоң мааниге ээ. Маектешерден мурда биз өзүбүз ага даярданышыбыз керек. Мисалы үчүн кандай темада маектешебиз, кимден маалымат топтойбуз, биз аны кайсы жерден алабыз ошол маалыматты. Ушул жөнүндө биринчи так аныктап алышыбыз керек. Анан маектешүүнүн убактысын алдын ала так аныкташ керек. Бул эч убакта ошо маектешүүгө келген кишилердин жашоосуна же күнүмдүк иш аракеттерине тоскоолдук болбой турган болуш керек. Тоскоолдук кылбай турган болуш керек. Андан сырткары маектешүүдө баратканда ошол изилдеп жаткан топтун эрежелерине, шарттарына жараша кийинип барыш керек. Ошолордун кайсы бир эрежелерин кабыл алып, ошолорго ылайыктап барып келиш керек. Мисалы үчүн, эгерде сиз диний чөйрөдө изилдөө жүргүзсөңүз, албетте ошол чөйрөдө кабыл алынган туура деп аталган жагдайда кийинип келиш керек болот да. Анан ошол маектешүүнүн убактысын чогуу ошол киши менен чогуу чечиш керек. Ага ыңгайлуу, ага сиз тоскоолдук кылбай атасызбы, ошого жараша. Маектешүүнүн өзүнүн структурасы бар. Мисалы үчүн маектешүүгө келгенде
Албетте сиз деген эң биринчи кезекте бул маектешүү эмне максатта жүргүзүлүп жатат ушуну түшүндүрүшүңүз керек. Анан ушул маектешүүдөн алынган материалдар кандай колдонулат, ошол жөнүндө маалымат бериш керек. Анан маектешүү ыңгайлуу жерде өтүш керек. Негизинен маектешүү киши менен жеке отуруп пикир алмашуу түрүндө болуш керек да. Эч убакта эки кишини бирге отургузуп алып маектешүү же интервью алууга мүмкүн эмес, туура эмес. Анткени кишилер мүмкүн ошол экинчи кишинин бар болгону кандайдыр маалыматтын бурмаланышына же башкача айтылышына таасир этип калышы мүмкүн. Ошон үчүн жеке ыңгайлуу убакта ошол маалымат берүүчүгө ыңгайлуу убакта маектешүү жүргүзүлүш керек. Маектешүүнү баштаганда мындай жагымдуу суроолор менен, жалпы суроолор менен башташ керек. Анткени ошол киши деген дароо эле ачылып кетиши мүмкүн эмес. Ошону ачыш үчүн адегенде ошо жалпы суроолор менен, ошол чөйрөдөгү бир турмушка тиешелүү суроолор менен, мүмкүн темага деле анчалык тиешелүү эмес, ушундай суроолор менен баштап, андан кийин суроолорго өтүш керек. Маектешүү учурунда таптакыр маектешүүнү бир башкарып, аны контролдоп, же болбосо ошо маек берип жаткан кишини жетелеп кетүү туура эмес. Анткени бул деген аягында келип объективдүү эмес материал жыйнаганга алып келет. Биз деген абдан маалыматчыны эркин коюшубуз керек. Ага деген жалпы суроолорду узатып туруп, анан ага көбүрөөк сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк бериш керек. Себеби маалыматчы ал ошол маалыматтын ээси, ал билет. Антрополог дайыма бул сырттан келген киши катары ошол коом жөнүндө чектелүү билими бар киши да. Ошон үчүн негизги маалыматты, негизги ойду, маектин өзүн жада калса ошол маек берип жаткан киши өзү аныкташ керек. Эми ошондо мындай кылып маек алууга суроолорду туура коюу көп роль ойнойт да. Ушундай учурда мисалы үчүн суроолордун түрлөрү бар. Ачык суроолор, жабык суроолор деп. Маекти эч убакта жабык суроо менен баштабаш керек. Дайыма ачык суроо менен башташ керек. Ачык суроо бул көбүнчө бул маек берип жаткан кишини бир нерсени сүрөттөөгө же анын пикири кандай экенин билүүгө багытталат да. Бул эмне үчүн, кандай, кантип деген суроолорго жооп алууга аракет жасоо болуп эсептелет. Эгерде жабык суроолор болсо, бул деген көбүнчө ооба же жок деген эле суроо менен чектелет да. Бул жабык суроолорду бергенде маек берип жаткан киши жообу чектелүү болуп, андан ары кепти улай албай калат. Ошондуктан суроолорду көбүнчө ачык түрүндөгү суроолорду бериш керек. Экинчи жагынан дагы маанилүү нерсе бул мүмкүн болушунча көбүрөөк мындай тактоочу суроолорду колдонуш керек да. Маектешип жатканда эркиндикти берип, ушул маек берип жаткан кишиге ал өзү сүйлөп жатканда темадан алыстап баратса же бир кайсы бир нерселер так түшүнбөй атсаңыз, анда ошол тактоочу суроолорду бериш керек. Тактоочу суроолорду бергенде сиз жөн эле маалыматты тактабастан ошол маек берип жаткан кишинин маалыматына кызыккандыгыңызды да көрсөтө аласыз да. Ошол мүмкүн маанисиз деп кыскартып койгон маалыматты ошол тактоо суроолор аркылуу кеңейтип алууга да мүмкүнчүлүк болот. Эми кандай суроолордон маектешүү учурунда качыш керек же кандай суроолорду колдонбош керек? Албетте, биз айткандай мындай кишини жетелеп кетчү суроолорду колдонбош керек. Анткени деген кишини жетелеп кетчү суроолорду берсек, мында изилдөөчү өзү кандайдыр өзүнүн пикирин таңуулаган болуп эсептелинип калат да. Ошондой эле биз деген бир эле убакта эки суроону бир берип, окурманды адаштырбашыбыз керек. Эч убакта мындай татаал терминдерди колдонуп, суроолорду өтө татаал кылып койбош керек. Суроолор жөнөкөй, окурманга түшүнүктүү жана окурман өзүн мындай кенен кесири сезип айтып бере тургандай болуш керек да. Эми жана жетелеп кетчү суроолор жөнүндө сөз кылганда,
бул суроолордун негизги тоскоолдугу болуп, биз айткандай, биз антропологдор негизи сырттан келген киши, алар деген сырттан келген киши катары ошол топ жөнүндө, ошол маданият жөнүндө кандайдыр чектелүү билими бар. Анан ага карата оң же тескери көз карашы бар кишилер болот да. Эгерде ошол изилдөөчү өзүнүн ошо тескери же болбосо ошол коом жөнүндөгү бир жактуу пикирлерин жеңе албаса, анда деген ал окурмандардан ошол ойду таңуулап, ошого байланыштуу суроолорду сурашы мүмкүн да. Мисалы жөнөкөй эле мисал келтирели. Мисалы үчүн азыр ислам жөнүндө сөз болуп жатканда, кандайдыр бир эл арасында хижаб жамынган аялга карата бир тескери көз караштар бар да. Хижаб жамынган аял кээде мындай террорист катары кабыл алынган же бир коомго коркунучтуу киши катары кабыл алынган учурлар бар. Анан бул жерде жетелөөчү суроо катары мисал келтирсек, мындай суроо болушу мүмкүн да. Ошол хижаб жамынган аялдын кийими же болбосо ошо аялдын өзү коомго кандай коркунуч туудурат деген. Бул алдын ала эле бул изилдөөчү өзү айтып атат да, бул коркунуч туудурган нерсе катары көрсөтүп атат. Ошон үчүн ал сизге жооп берип жаткан киши ошол коркунучтуу жактарын тактоого же болбосо айтып берүүгө милдеттүү болуп калып атат да. Ушул сыяктуу суроолор берилбеш керек. Анын ордуна ошол хижаб жамынган аялга карата коомдук көз караштар деген ачык эле суроону берсе, анан алар ага карата ар кандай көз караштар бар экендигин мүмкүн айтып берет. Эми интервью бүткөндөн кийин аны кантип бүтүрүш керек? Сөзсүз түрдө маалыматчы өзүнүн маалыматын берип бүткөндөн кийин ага суроо бериш керек, дагы бир кошумчаларыңыз барбы деп, тактоо иретинде. Же болбосо ошол берилген маалыматтын бүт баарын кыскартып туруп, жыйынтыктап туруп, анан ушундай жыйынтык чыгарса болобу деген сыяктуу суроолорду берип, же болбосо мен дагы ушул эле суроо боюнча дагы кимдер менен сүйлөшсөм болот деп, же болбосо дагы кийинки жолу дагы бир жолу сизде убакыт болобу, дагы бир жолу ушул жөнүндө сүйлөшсөк деген сыяктуу сиздин маалыматчы менен байланышыңызды уланта турган суроолорду берген оң болот да. Анан албетте маалымат алынып бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө ошо маалымат берген кишиге ыраазычылыкты билдириш керек. Эми маалымат жыйналды дейлик. Эми ошол маалымат жыйналгандан кийин эмне кылыш керек? Эң биринчи кезекте ошол маалыматты эгерде биз көбүнчө биз сунуштаган нерсе бул аудио жаздыруу деп коелу. Ошо үнүн жаздырып алыш керек. Анан келгенде ошонун транскрипциясын түзүш керек. Башкача айтканда, ошону текст кылып жазып чыгуу керек. Бул албетте ошо интервью алынган күнү дароо жасалыш керек. Ал жерде эч кандай ошо транскрипция жасап атканда эч кандай кошумчалар кошулбастан эмнени укса ошонун бүт баары кагазга түшүрүлүш керек. Ал деген түшүндүрмө же интерпретация түрүндө кирбеш керек да. Киши эмне деп сүйлөп атса, эмне деп суроо берсе, эмне деп суроого жооп берип атса, ошонун бүт баары так жазылып чыгыш керек. Анан аягында ошол интервью жөнүндө талдоо жүргүзүп, так бир чакан анализ жасап койсо болот. Негизи транскрипциялоонун өзүнүн бир эрежелери бар. Ал жөнүндө дагы биз сөз кылабыз. Азыркы негизги жыйынтыктап кете турган нерсе бул интервью учурундагы берилген суроолор ар кандай түрдө болушу мүмкүн. Бул деген кишинин тажрыйбасы жөнүндө суроо болушу мүмкүн. Кишинин ой пикирин сураган суроолор болушу мүмкүн. Баалуулуктар жөнүндө суроолор болушу мүмкүн. Же бир сүрөттөп берүү, сиз кайсы бир нерсени ошол маалымат берүүчүдөн сүрөттөп бер деп суранышыңыз мүмкүн. Ошол маалыматтарды болгондой кылып кайрадан кагазга түшүрүп чыгуу керек. Ушул негизги нерсе. Анан интервью бүткөндөн кийин бүт баарын транскрипциялап бүткөндөн кийин кайрадан барып маалыматчы менен жолугуп, анан тактап
ошол айтылган нерселер баары туура жазылып турбу, ошону маалыматтар менен чогуу текшерген дагы абдан пайдалуу болуп эсептелет. Интервью боюнча негизги маалымат ушул азырынча. Эми кийинки сабактарда ошол интервьюну жазып алуу жөнүндө сөз кылабыз. Ошондо көбүрөөк интервьюнун мазмуну жөнүндө сөз болот. Рахмат.